Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Ош шаарындагы номер 11 Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернаты, кыргыз адабият сабагы, 9 класс, кыргыз тили жана адабият мугалими Эргешева Айкөкүл болмокчу. Кана балдар дептер ручкабызды алып, бүгүнкү сабакка активдүү катышабыз. Алгач, бүгүнкү сабактын темасы менен тааныштырып өтсөм. Бүгүнкү сабактын темасы Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылык жолу, мен тансам, мен кыргыздын акыны деген ырлары боюнча түшүнүк аласыңар. Сабактын максаты: окуучулар белгилүү акын жазуучу Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча түшүнүшөт жана ырларынын маанисин билишет. Окуучулар өз алдынча ой жүгүртүп, ырлардын көркөм айтышып, чыгармачылык менен жооп бергенге үйрөнүшөт. Окуучулар бири-бирин сыйлоого, бири-биринин сөзүн угууга тарбияланышат. Балдар, сабакты баштаардан мурун мен силерге суроо бермекчимин. Көп окусаң, алысты көрөсүң демекчи, силер буга чейин кандай чыгармаларды окугансыңар? Жана поэзия менен прозанын айырмачылыгы эмнеде деп ойлойсуңар? Бул суроолорду ойлонуп, кийинки сабакта жооп бергенди унутпагыла. Белгилүү акын жазуучу Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча силерге маалымат берип өтсөм. Кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмонов 1915 жылы Панфилов районуна караштуу Каптал Арык айылында туулган. Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири болуп саналат. Алыкул жаштайынан томолок жетим калып, токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт. Акын Алыкул Осмоновдун поэзиясына суктанбаган, анын талантына таазим этпеген адам кыргыз арасында жоктур. Дүйнөлүк поэзиянын баштоочулары Байрон, Пушкин, Эсенин, Лермонтов өңдү балбылдаган жылдыздары сыяктуу Алыкул дагы жарык дүйнөдө аз жашады. Өмүр бою өзөгүн сыздаткан оору акыры алып тынды. Алыкул Осмонов аз жашаса дагы, бирок бизге көптөгөн чыгармаларды, өлбөс өчпөс издерди калтырды. Алыкул Осмоновдун ыр жайнактары төмөнкүлөр болуп саналат. Бөбөкө, Ата журт, Адамзат, Өзүмдү өзүм, Мен тансам, Тирүүлүк, Коштошуу, Мен кыргыздын акыны, 30 жаш, Музыка деген жана башка чыгармалары менен белгилүү. Бүгүн биз Алыкул Осмоновдун Мен тансам, Мен кыргыздын акыны чыгармалары боюнча түшүнүк аласыңар. Алгач, ырдын мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Мен тансам, жаштан танам, ырдан танбайм. Ыры жок өмүрүмө канаттанбайм. Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да, ырыма 1 мертебе калп айтпайм. Мен кыргыздын акыны. Ким берсе да жакшы берген бактымды, ким койсо да жаман койгон атымды, ушакчыдан не кылам деп сурасам, 5 тыйынга мага сат дейт даңкыңды, сатам
алсын, қайдан білсін барқымды, чайға салып жұтар кезде, зар тілін құйқалачу, мен қырғыздың ақыны. Қарлы күні берсе керек бақтымды, аяз күні қойса керек атымды, іч арамдан не қылам деп сұрасам, бір тиынға маға сат дейт даңқыңды. Сатам, алсын, қайдан білсем барқымды, қантқа салып жұтар кезде, қара көңілін құйқалачу, мен қырғыздың ақыны. Таш идишке құйса керек бақтымды, татту идишке құйса керек атымды, қаролчудан не қылам деп сұрасам, балам алсын, бекер бер дейт даңқыңды. Берем, алсын, сатпайм қадыр барқымды, уйчу, қойчу, кетменчінің мен қымбат ақыны. Бағалай келсе, тең келе албайт бұл аламдың ақыны. Алыкул Осмонов, мен тансам, мен қырғыздың ақыны деген ырларында Алыкул ырсыз жашай албастығы, өзінің поэзиясы кимдерге арналары, чыныгы ақындың милдети, поэзияның мақсаты жөнүндө айтылат. Танса бардығынан танған, бирок ырдан танбаган, ыры жок өмүрүнө канаттанбаган, турмушка ыр менен келип, турмуштан ыр менен кеткен акын болгон. Алыкул Осмоновду кыргыз эли эле эмес, бүт дүйнө элине белгилүү инсандардан болгон. Балдар, Алыкул Осмоновдун көптөгөн ырлары, чыгармалары менен бизге белгилүү экендигин көрдүңөр. Үйгө тапшырма Алыкул Осмоновдун Ата журт, Ысык көл деген ырларын көркөм окуп, маанилерин түшүндүрүп, андан кийин Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча мен айтпаган жерлерин окуп, дептериңерге жазып, менин жеке баракчама жөнөтүштү унутпагыла. Көңүл бурганыңарга рахмат.